Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде юридис берүүнүн максаты жарандарга түшүнбөгөн укуктук суроолоруна жооп берүү, бир аз да болсо дагы өзүнүн укугун коргоого көмөктөшүү, жолдомо берүү болуп саналат. Эгерде сиздерде дагы кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор пайда болгон болсо, экрандагы номер аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Суроолорду видео суроо калтыруу менен же үн калтыруу менен же болбосо мындай жазуу жүзүндө өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырып, ар бир сурооңуздарга мындай тиешелүү жоопторду алсаңыздар болот. Адаттагыдай бизге жарандардан келип түшкөн суроолор менен тааныштырып, суроо ээлерине жооп берүүнү баштайлы. Бизге биринчи мындай суроо келип түшкөн: кылмышты жашыргандыгы үчүн кылмыш ишин козгойбуз деп жатат. Жолдошумдун күнөөсүн жашыргандыгым үчүн, бирок мен урлук болгон жерге барган эмесмин. Мага карата кылмыш ишин козгошу мүмкүнбү? Эмне кылсам болот деген суроо келип түшкөн. Кылмыш ишин жаап жашыруу бул кылмыш. Бул дагы кылмыш болуп саналат. Кылмыш болгон жерде болбогон учурда дагы аны жаап жашыруу, ошол кылмышкерлерге мындай жардам берүү, алардын урдалып келген алсак буюмдарын сатып өткөрүү, деги эле мындай ошол урлукка бир маалыматтарды берүү, булардын бардыгы кылмыш болуп саналат. Кылмышка көмөктөшүү бул ошол демек кылмыш жасаган адамдар менен эле бирдей ошол кылмыштуу топтун мүчөсү катары, кылмышкер катары болуп саналат. Ошондуктан кандайдыр бир кылмыштарга өзүңөр жасабасаңар дагы мындай жаап жашырбай, аларга мындай көмөк көрсөтүүдөн алыс болуңуздар. Бирок сиздин учуруңузда мындай сизге кылмыш иши козголушу мүмкүн эмес, себеби Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 339 беренесинде бул жакын туугандарына, өзүнүн жубайына мындай кылган кылмышын жаап жашыргандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн эмес. Жогоруда айтылган беренеге ылайык оор кылмыштарды жашыргандыгы үчүн демек 3 жылдан 5 жылга чейин, ал эми өзгөчө оор кылмыштарды жаап жашыргандыгы үчүн 5 жылдан 8 жылга чейинки мындай эркиндигинен ажыратуу жазасы белгиленген. Ошондуктан мындай кылмыш окуясын билген болсоңуздар, ал жөнүндө силерге бир мындай сиздерден кылмышкерлер бир жардам сурай турган болсо, же болбосо ушу урдалган буюмдарды сатып өткөрүүнү сурана турган болсо, мындай кылмыштан алыс болуңуздар. Кылмышты билген болсоңуздар, токтоосуз түрдө укук коргоо органдарына кайрылууну эскертип өтөм. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 339 берене кылмышты жаап жашыруу, оор кылмышты алдын ала убада бербестен жаап жашырганда 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Өзгөчө оор кылмыштар жаатындагы ошондой эле жоосундар 5 жылдан 8 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Эскертүү: кайсы бир адам өзүнүн күйөөсү же жакын тууганы тарабынан жасалган кылмышты убадалашпай жаап жашыргандыгы үчүн жазык жоопкерчилигине тартылууга тийиш эмес. Мен юристке берип турган суроом: биз көп жылдан бери Бара үйдө жашайбыз. Ал жерден ошо Бара үйдө негизи техпаспорту бар үйдүнчү. Анан баягы негизи үй болбосо дагы, эшиктин алдында жерге, элеген жерге же болбосо бир какой-то огороддун ичине кызыл китеп алайлы деп тиешелүү мекемелерге барсак, бизге андай ошо кызыл китепти бербей жатат. Негизи ушул мыйзамга туура келеби? Сурооңуз түшүнүктүү. Бул мыйзамдуу көрүнүш. Себеби мындай сиз айтып аткан барак тибиндеги көп батир улай салынган үйлөргө булар демек мыйзамга ылайык булар бөлүнгүс жерлер болуп саналат. Демек ошол көп квартира, көп батир жайгашкан барак тибиндеги үйлөрдүн алдындагы, артындагы жерлер булар ошол жашоочулардын тең үлүштүк укуктагы тең үлүшкө мындай менчиги болуп саналат. Алар бөлүнгүс
деп эсептелинет. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын демек жер кодексинин 46 беренесинде көрсөтүлгөн. Ошондуктан сиздин колуңуздагы берилген ошол жогоруда сиз айткандай батирдин техпаспорту бул ошол сиздин батириңизге укук берүүчү документ болуп саналат. Ал эми ал жердин жерлерине жалпы мүлк болгондуктан, бөлүнгүс жер болгондуктан ал жерге мындай сизге жеке мындай укук берүүчү документ берилбейт, кызыл китеп берилбейт. Кыргыз Республикасынын жер кодекси 46 берене бир нече квартира жана киши жашабаган жайлар жайгашкан үйдүн алдындагы жер участогуна укук. Бир нече квартира жана киши жашабаган жайлар жайгашкан үйдүн алдындагы жер участогу бөлүнбөс болуп саналат. Жана квартиралардын жана киши жашабаган жайлардын менчик ээлеринин жалпы үлүштүк менчик укугунда таандык болот. Квартираны жана киши жашабаган жайга менчик укугун жер участогуна болгон жалпы үлүштүк менчик укугундагы үлүштү өткөрүп бермейинче, мураска өткөрмөйүнчө, ипотекаламайынча өткөрүп берүүгө, мураска өткөрүүгө, ипотекалоого, ошондой эле ушул үлүштү квартирага жана киши жашабаган жайга болгон менчик укугунан өзүнчө өткөрүп берүүгө, мураска өткөрүүгө, ипотекалоого жол берилбейт. Көп квартиралуу үйдөгү турак жай жана турак жайлык эмес жайлардын менчик ээлеринин жалпы үлүштүк менчигинде турган жер участогу мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн алынбайт. Саламатсыздарбы? Менин негизги бүгүнкү эң эле бир актуалдуу тема болгон миграция маселесинде юристке суроо бергим келген. Менин бир тууган байкемин азыркы учурда Жалал Абад шаарында батири бар, өзүнүн атына намына катталган. Бирок азыркы учурда Кыргызстандын жарандыгынан чыгып Казакстанга иштегенге кетип атат да. Ошол убакта ошол батир башка адамдын атына катталышы керекпи, же болбосо кайра кайтып келгенде ошол акемдин намында тура берсе болобу? Же болбосо кош жарандуулук биздин Кыргызстанда кандай маселе? Кош жарандуулук боюнча биз мурдагы берүүлөрүбүздө айтканбыз. Кош жарандуулук болуш үчүн Кыргызстан менен башка мамлекеттин ортосунда эл аралык келишим болуш керек. Ал келишимге ылайык биз мындай эки мамлекеттин жарандуулугун алган адамды кош жарандуу деп тааныйбыз. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстан бир дагы мамлекет менен мындай кош жарандуулук жөнүндө эл аралык келишим түзгөн эмес. Бирок биздин жарандык жөнүндө мыйзамда демек мыйзам кабыл алынган, бул жерде башка жарандык деген берене каралган. Ошондуктан мындай мыйзамда кош жарандуулук деп тааныбасак дагы мындай факт түрүндө мисалы үчүн эки мамлекеттин жарандуулугун алып жүргөн жарандарыбыз бар. Бирок биз аларды кош жаран дебей мындай Кыргызстандын жаранды деп гана тааныйбыз. Эгерде сиздин байкеңиз Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкпай туруп Казакстандын жарандыгын алган болсо, анда ал Кыргызстандын жараны катары дагы эсептелинип, өзүнүн менчик укуктарына ээ болот. Ал эми чет мамлекеттик жарандар биздин Кыргызстанга келип, өзүнүн демек көп кабаттуу үйлөрдөн батирлерди сатып алса болот, алардын менчик ээлик берилет. Чет мамлекеттик жарандарга чектөөлөр болгону мындай жер үйлөр, жер тилкелери менчикке берилбейт. Ал эми сиздин байкеңиз бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын жараны болуп, ал батир өзүнүн атына катталган болсо, ал бүгүнкү күндө каттоодон чыгып кеткен болсо, бул жерде эч кандай коркунуч жок. Ал ошол батирдин менчик ээси болуп кала берет. Кыргыз Республикасынын турак жай кодекси 7 берене турак жай укук мамилелеринин субъекттери, Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкө жарандары, жарандыгы жок адамдар, Кыргыз Республикасынын юридикалык жактары, чет өлкөлүк юридикалык жактар, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары турак жай укук мамилелеринин субъекттери болуп саналат. Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкө жарандары, Кыргыз Республикасынын юридикалык жактары жана чет өлкөлүк юридикалык жактар турак жайларды курууга, аларды сатып алууга жана мыйзамдарда белгиленген тартипте аларды тескөөнү жүзүүгө ашырууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик жана муниципалдык турак жай фондунун үйлөрүндөгү турак жайларда ушул кодексте жана башка ченемдик укуктук актыларда белгиленген негизде жана тартипте сатып алууга укуктуу.
Сыздарбы? Мен юристке бере турган суроом мындай да. Деги эле азыркы учурда ислам динин бекем кармап, хиджаб кийген аялдар менен сакалчан эркектер көбөйүп кетти. Мындай көрүнүштү кантип токтотсо болот? Биз негизинен баарыбыз мусулманбыз. Ошол мусулман болгону менен кээ бир сакал койбогон эркектер да мен намаз окуйм, андай кылам, мындай кылам дешет. Бирок сакал койгон эркектерди деле кээ бирлери учурда шектөө кылып террорист катары, кээ бири ошо намаз окуп Сирияга кетип калат. Ошол нерсеге кантип токтотсо болот? Ушул нерсеге кандай карайсыздар? Адам укуктары менен эркиндиктери бул эң жогорку баалуулук болуп саналат. Эч ким өзүнүн туткан динине карата кодолоого алынбашы керек. Демек, куугунтуктоого алынбашы керек. Ар бир жаранга мамлекет дин тутуу эркиндигин берген. Дин тутса дагы болот, динсиз жүрсө дагы болот. Дин карманбай. Өзү каалаган динин карманууга мындай шарт түзүп берген мамлекет. Ошол эле учурда бизде 12 диний агымга тыюу салынган. Соттук актылар менен тыюу салынган. Ошол сиз айтып жаткан агымдар. Ал эми хиджаб, сакал боюнча адам мындай сырткы көрүнүшү менен, өзүнүн кийими менен, мындай мүлктүк абалы менен мындай бөлүнбөшү керек. Ошондуктан бул алардын конституциялык укугу, ким сакал койсо сакал коет, ким хиджаб кийсе хиджаб киет. Бул бизде Кыргызстанда мыйзам менен тыюу салынган эмес. Алар өзүнүн укугунан пайдаланып жүрүшөт. Бирок ошого карабай, бүгүнкү күндө жаштарга эскерте кетчү нерсе, көптөгөн диний агымдарга тыюу салынган, көптөгөн диний агымдарга тыюу салынып, аны карманган адамдар, демек, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Алардын билбестиктен, алардын атрибуттарын, алардын демек китептерин, алардын желектерин, аларга тиешелүү болгон ошол демек жазууларды сактап алсаңыздар, бул дагы кылмыш жоопкерчилигине алып келиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө дин карманууда, диний алымдар менен атайын бизде диндин мамлекеттик ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бар, комиссия бар. Ошолор менен дагы акылдашып, кайсыл динди тутса мындай мыйзамдуу болору жөнүндө дагы маалымат алып койсоңуздар артыкчылык кылбайт. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 7-бирене Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. Дин жана бардык ырасымдар мамлекеттен ажыратылган. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийгилишүүсүнө тыюу салынат. 32-бирене ар кимге абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденет. Ар ким өз алдынча же башкалар менен бирдикте ар кандай динди тутуу же эч бирин тутпоо укугуна ээ. Ар ким диндик жана башка ишенимдерди эркин тандоого жана тутууга укуктуу. Эч ким өзүнүн диндик жана башка ишенимдерин билдирүүгө же алардан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес. Саламатсыздарбы? Менин акем жеке ишкер. Акемдин атынан бирөөлөр жасалма документ жасатыптыр. Акем азырга чейин ошолор менен соттошуп жүрөт. Сот эч эле бүтпөс болду. Акчасынын баары дагы сотко кетип, азыр акчасы да калбады, бизнеси да токтоп калды. Анан азыркы учурда бекер адвокаттар бар деп коем. Ошол адвокаттар, ошондой адвокаттар барбы, кайдан тапсак болот? Сиз туура маалымат алгансыз. Ар бир жаран Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык ар бир жаран квалификацияланган юридикалык жардам алууга укуктуу, ар бир адам соттук коргонууга укуктуу. Эгер мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда бул мамлекеттик кепилденген юридикалык жардамы деп айтылат, мамлекеттик эсебинен төлөө жүргүзүлөт. Тилекке каршы сиздин талашып жаткан ишиңиз жарандык иш болгон болсо, жарандык иштерге акысыз адвокаттар берилбейт. Бул кылмыш иштер боюнча гана адвокат акысыз мамлекет тарабынан кепилденген адвокат берилет. Бирок бул маселе каралып жатат. 2019-жылдан тартып жарандык иштер боюнча дагы мамлекеттик кепилденген жардам берилип калышы
мүмкүн. Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын атайын реестри болот, ошол адвокаттардын тизмеси көрсөтүлгөн. Бул Юстиция министрлиги тарабынан жүргүзүлөт. Ошол реестрде көрсөтүлгөн, демек, адвокаттар күнүнө кеземет менен мындай кезектешип, ошол реестрге каратып атайын мамлекеттик кепилденген адвокаттарды чакырат. Сиз ал адвокатты алыш үчүн өзүңүз ошол тергөө жүргүзүп жаткан тергөөчү тарабынан өтүнүч келтирсеңиз, алар атайын сизге адвокат чакырып бериши мүмкүн. Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамы 18-берене юридикалык жардам берүүнүн кепилдиги. Мамлекет Кыргыз Республикасынын бардык жарандарына юридикалык жардам, анын мүнөзү жана алуунун тартиби жөнүндө маалымат алуунун бирдей жеткиликтүү болушуна кепилдик берет. Мыйзамда каралган учурларда мамлекет тарабынан кепилдик берилген юридикалык жардам көрсөткөн адвокаттардын эмгегине акы төлөө мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырылат. Мыйзамда каралган учурларды кошпогондо юридикалык жардам алууга кайрылган адамдын адвокат тандоо эркиндиги бар. Урматтуу көрүүчүлөр, бул роликти берүүбүздүн максаты шаарда, областыбыздын район шаарларында дагы ушундай таштандыларды таштоочу жерден башка жерлерге таштаган учурлар мындай көп кездешет. Бул туура эмес көрүнүш. Бул мыйзамда каралган. Эгерде жарандар таштандыларды таштоочу жерден башка жерге таштаса, жаларды ошол күйдүрсө, бул 8 саатка коомдук жумуштарга тартылуусу көрсөтүлгөн. Демек, туура эмес таштанды таштаган адам ошол эле шаардын таштандыларын 8 саат бою чогултуп, жыйнап, ошол мындай коомдук жумушка тартылышы мүмкүн. Бул Кыргыз Республикасынын администрациялык кодексинин, демек, 489 беренеси менен көрсөтүлгөн. Мындан сырткары айып дагы салынышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу шаардыктар, шаарыбыздын коноктору, шаар тазалыгы ар бир адамдын милдети. Ошондуктан таштанды таштоочу жерге, эгерде башка таштандыны көрүп калсаңыздар, аны таштанды салуучу жерге алып барып салып коюу, бул шаарыбыз үчүн ар бир адамга милдеттүү деп билели. Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексе 489 берене таштандыларды белгиленген жерлерге таштоо, күйгүзүү, турмуш тиричиликтен таштандыларын жана башка буюм заттарды атайын белгиленген жерлерге таштоо, күйгүзүү, 8 саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн 20 өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.
өндүрүштүк таштандыларды жана башка буюм заттарды белгиленбеген жерлерге таштоо күйгүзүү, кызмат адамдарына 8 саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет. Администрациялык жаза чарасы колдонулгандан кийин кайталанып жасалган ошол эле аракеттер эсептешүү көрсөткүчүнүн 200 өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет. Кийинки суроо СМС аркылуу келген суроолорго көңүл бурабыз. 5 жарандан окшош суроо келип түшкөн. Атын алмаштыруу боюнча көп жылдан бери атын алмаштыруу боюнча, бир жараныбыз атасынын атын алмаштыруу боюнча, дагы бир жараныбыздан өзүнүн фамилиясын алмаштыруу боюнча мындай суроолор келип түшкөн. Негизинен суроолордун мааниси бирдей болгондуктан ошол суроолорго жалпылаштырып жооп берүүгө аракет жасайлы. Паспорттагы атыңызды, атаңыздын атын, фамилияңызды алмаштырууга ар бир адамга мындай укук берилген. Бирок ага себеп керек. Жүйөлүү себебин көрсөтүү менен арыз жазышыңыз керек. Демек, эмне себептен сиз атыңызды өзгөртүшүңүз керек. Эмне себептен фамилия же атаңыздын атын өзгөртүүнүн себептерин көрсөтүү менен өзүңүз жашаган жердеги калкты каттоо, демек, жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө расмий арыз менен кайрыласыз. Сиздин арызыңызды алгандан кийин ошол арызыңыздын негизинде сиздин атыңызды алмаштырып, ал жерден мамлекеттик каттоодон өткөрөт. Бул учур ошол жарандык абалдын актыларын каттоо жөнүндө, демек, мыйзамдын 60 беренесинде каралган. Демек, ар бир жаран өзүнүн атын, өзүнүн атасынын атын, өзүнүн фамилиясын өзгөртүүгө толук укугу бар. Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамы 60 берене атын өзгөртүү. 16 жашка чыккан адам өзүнүн фамилиясы, жеке аты жана атасынын аты жана кошо өзүнүн атын өзгөртүүгө укуктуу. Атын өзгөртүү, фамилиясын, өзүнүн атын жана атасынын атын өзгөртүүнү каалаган адамдын жашаган жери боюнча жарандык абалдын актыларын жазуу же туулгандыгын мамлекеттик каттоо жүргүзгөн жериндеги орган тарабынан жүргүзүлөт. 16 жашка чыга элек адамдын атын өзгөртүү, ошондой эле өзүнө ыйгарылган фамилияны, башка ата-эненин фамилиясын алмаштыруу камкорчу жана көзөмөлчү органдын чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 64-статьясында белгиленген тартипте жүргүзүлөт. Атын өзгөртүү жарандык абалдын актыларын жазуу органдарындагы мамлекеттик каттоого жатат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге белгиленген убакыт соңуна келип жетти. Ар бир жаран өзүнүн укугун пайдаланыңыздар. Ошол эле учурда ар бир жаранда милдеттер бар экенин дагы унутпаңыздар. Кийинки берүүдө көрүшкүнчө саламатта калыңыздар. Эгерде суроолор пайда боло турган болсо, экрандагы WhatsApp номер аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Саламатта калыңыздар.